Урматтуу мекендештер, Ош шаарынын ардактуу тургундары, амансыздарбы? Мындан туура 2 ай мурун жалпы облустун, анын ичинде Ордолуу Ош шаарынын тургундары менен жолугушуп, баарлашып кеттим эле. Бүгүн болсо элибиздин жашоо шартын жакшыртууга багытталган маанилүү окуянын күбөсү катары кайрадан Ошко келип отурам. Бир саамдан соң Ош чергесинде алгачкы жолу мамлекеттик ипотекалык программасынын алкагында курулган Асман Резиденс 1 турак жай комплексинин батирлеринин ачкычтарын ээлерине тапшырабыз. Эң алдымен бүгүнкү күндүн себепкерлери болгон батир ээлерин ак өргөлүү болушуңар менен чын дилимден куттуктаймын. Ак өргөөңүздөр кут болсун, үйүңүздөргө берекет болсун. Урматтуу мекендештер, өткөндө сиздердин облустун райондорундагы эл менен болгон жолугушууларда көтөрүлгөн көйгөйлүү маселелердин бири дагы ушул үй-жай көйгөйү болду эле. Андан соң менин тапшырмамдын негизинде бардык аймактарда жергиликтүү жетекчилердин эл менен жолугушууларында үйгө муктаж жарандарыбыз дагы дал ушул маселени көтөрүп жатышкандыгын көрүп билип турамын. Мамлекеттин негизги милдеттеринин бири бул үйгө муктаж жарандарды жеткиликтүү жана сапаттуу турак жай менен камсыз кылуу деп айтып келебиз. Айткан сөзүбүз, ишибиз менен айкалышып, өлкөбүздө турак жай куруу мурда болуп көрбөгөндөй темп менен жүрүп жаткандыгына өзүңүздөр күбөсүздөр. Биз элибиздин турак жай маселесин чечүүгө бар күч аракетибизди жумшап жатабыз. Себеби тигил же бул жарандарыбыздын баш калкалаар турак жайлары жок болсо, алардын мамлекеттин келечеги, өлкөсүнүн өнүгүүсүнө кошо турган салымы тууралуу ойлонууга убактысы да, мүмкүнчүлүгү да, каалоосу дагы болбойт. Күнүмдүк көрөкаттын түйшүктөрү менен гана алек болуп калышат. Ошол үчүн эң башкысы үй маселесин чечип алса, өзүнүн балдарынын, өлкөсүнүн келечегин ойлоно башташат. Мына ушундан улам биз мекендештерибиздин турак жай көйгөйүн чечүүгө киришкенбиз. Биздин максатыбыз турак жайга муктаж болгон ар бир кыргызстандык үй бүлөнүн өз үйүнө ээ болуш үчүн шарт түзүү. Ошондуктан мамлекеттик ипотекалык программалар аркылуу өлкөбүздүн бардык аймактарында 82 миңден ашуун батирлердин курулушу жүрүп жатат. Жалпы Ош облусу боюнча 3971 адам үйгө муктаж болсо, учурда облуста 2044 батирлүү 3 турак жай комплекси курулууда. Ал эми Ош шаарында 8418 адам үй алам деп кезекте турса, ушу тапта 5518 батирлүү турак жай, 4 турак жай комплексинин курулушу жүрүп жатат. Мына анын ичинде ушу Асман Резиденс турак жай комплекси дагы бар. Жогорудагы видео тасмадан көргөнүңүздөрдөй, бул комплекс 8 блоктон турат, 12 кабаттуу заманбап турак үй болуп саналат. Албетте бул көп кабаттуу үйлөр автоунаалар токтомдору, токтотмолору, балдар ойноочу аянтчалары менен салынды. Жалпы 543 батирден турган бул комплекс республикалык бюджеттин эсебинен курулду. Негизи комплекстин куруп бүтүү мөөнөтү ушул жылдын 4-кварталы деп белгиленген эле, бирок турак жайларды минтип мөөнөтүнөн эрте тапшырып жаткан бардык адистерге, курулуучуларга, куруучуларга, инженерлерге, мамлекеттик ипотекалык компаниянын жамаатына ыраазычылык билдире кетейин. Азыр биз Резиденс 1 турак жай комплекси менен бирге Кара Суу районунун Жаңарык айылында көп кабаттуу 5 үйдү дагы онлайн тапшырганы турабыз. Бул комплекс жалпы 10 блоктон турат. Биринчи этабында бүгүн 225 батирди тапшырып жатабыз. Экинчи этап менен ушул жылдын соңуна чейин дагы 225 батир курулуп бүтүп, ээлерине тапшырылат. Учурда менин жеке тапшырмам менен өлкөдөгү бардык курулуш объектилерине көзөмөл кескин күчөтүлүп, курулуш нормаларынын аткарылышы жерлерде текшерилип, тиешелүү министрлик тарабынан, мамлекеттик ипотекалык компаниялар тарабынан катуу көзөмөлгө алынды. Ушул жерден учурдан пайдаланып, кече жакындагы Караколдогу чатырынан суу аккан үйгө дагы токтоло кетейин. Урматтуу туугандар, үйлөрдү таза пайдалангыла. Конфуцийдин бир жакшы сөзү бар. Ал мындай дейт: ишти билген жасайт дейт. Аз билген акылды үйрөтөт дейт. Ишти билбеген сындайт, колунан келбегендер ката издешет дейт. Мына карагылачы, кандай таамай айткан. Бүгүн биз
мына ошол Конфуцийдин сөзүнө дал келген мезгилде жашап жатабыз мына. Кемчиликтер бар, жок дебейбиз. Баары жипке тизгендей эмес, иштебеген жерде кемчилик болбойт. Бирок көч бара түзөлөт да негизи. 30 жылдан бери мамлекет биз эч нерсе салган эмеспиз. Жеке мамлекет өзү. 5 жылдан бери мына салып баштадык. Жолдорду, бийик кабат үйлөр, жана башка ушул сыяктууларды мурда чет өлкөлүктөргө салдырып туруп, ортодон 15-20% жешчү. Бул эч кимге жашыруун эмес. Мына ушул жерде отурган жашка, бир топ жашка келип калгандар жакшы билебиз муну. Азыр мамлекетибиз өзү куруп, курулушчуларыбыз тажрыйба топтоп жатышат. Мен Караколдогу маалыматты көрөр замат дароо териштирүүгө алдым. Видео, фото фактыларды көргөндөн кийин анан тынчып отуруп калдым. Видеодо эмнелер гана жок эмес да. Мен ошол күнү видеону соцсетке чыгарып коеюн дедим, мына жооп кылып, ай момундай болуптур, ушундай кылбагыла деп. Бирок памперстен баштап толгон токой уяттуу нерселер бар экен да. Чыгаргандан уялдым да. Анан болбосо мен ошол видеону көргөндө мен дагы мамлекеттик ипотекалык компанияны баш кылып, куруучуларды төш кылып, катуу бир жазалайын деп калдым эле. Бирок аларда күнөө жок экен. Албетте курулуштун кемчиликтери, элдин сын пикирлери, сунуштары да сөзсүз каралат. Курулуштардын кемчиликтери болсо толукталат. Муну мамлекеттик ипотекалык компания эске алып койушуңар керек. Урматтуу жаңы конуш ээлери, баш мыйзамыбызда Кыргызстандын эли эгемендиктин ээси жана мамлекеттик бийликтин жападан жалгыз булагы деп так көрсөтүлгөн. Эгемен мамлекетибиздин ээси, бийликтин булагы болгон элибиздин ишенимине ээ болуу, бул ириде элге кызмат кылып, батасына ээ болуу деген сөз. Кыргызда жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эр көгөрөт деген накыл кеп дагы бекер жерден айтылган эмес. Сиздердин араңыздарда мына түрдүү кесип ээлери, алардын ичинде күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери да барсыздар. Мен баарыңыздарды тандаган кесибиңиздерден баары таап, үзүрүңгөрүү үчүн алгач ак кызматты элге, мекенге арноого чакырамын. Биз, сиздер баарыбыз элден бата алып, алкышын арзысак, мекенибиз өнүгүүнүн үстүндө болот, калкыбыз бакубат өмүр сүрөт. Ушуну унутпайлык. Жаңы үйлөрүңүздөрдөн агарып көгөрүңүздөр, балдардын күлкүсү жаңырып, ар бир үй бүлөдө бакубат жашоо өкүм сүрүшүнө тилектешмин. Эмесе жаңы батириңиздерге кут, береке, бакыт жана ынтымак уяласын деп сөзүмдү жыйынтыктайын. Жаңы конушуңуздар кут болсун. Рахмат. Азыр Айымгүл эжени чакырып койсок, ошол медицина кызматында көп жылдан бери эмгектенет. Ошо Матусанур Кожоевич бир үйдүн ачкычын жебизге тапшырып койсоңуз. Квартира ээлери сиздердин же башка жактан келгендер да бар. Баары ээлери. Gördünüzler mi yüzler girip? İçine girelексиңер бе? Эми киресиңер бе? Neyse olduğum olsun. Aynen aynen. Жакшы, эми кут болсун дагы бир жолу үйүңүздөр. Жалаң жакшылыктар деле ушул жерден кыз узатып, келин алыңыздар дегендей мына. Агарып көгөрүңүздөр. Kanlar sarınıp atar. Bunday bolgun emес ilgeten. Мындан ары болот, аксакал. Мындан ары улана берет ушул. Бул ош көл эмес. Şaylan hem. Областтардын борборлорунда эмес, эми азыр мына райондун борборлоруна түшүп атабыз ылдый карай. 5 кабаттуу, 9 кабаттуу үйлөрдү салып баштайбыз. Мына мен жардамчым. Мен кабинетиме барганда алам. Ata vereyim mi? Бериңиз, бата менен эл көгөрөт. Эр Soluğun olsun. Birinci. Den soluğun olsun. Yakşı işine iyilik olsun. Tenine kutluktayımın. İşine iyilik olsun. Yakşılık. Minen gür. Cemende kul ketmesin. Yakşılık böyle ketmesin senin. Şunda işlerde kılaver. İşine iyilik olsun. Den soluğun olsun. Yer bana şu
oturgan adamlar hem şunda yaşar, üyleri kutlu olsun. Şundan yönü öse versin. Ne oldu? Sadır Nur Hoca, men de satıyor koyayım. Geliniz. Amin. Sadır Nur Hoca, memleketimizin ekonomikasını götürür için, elimizden yaşıyor turmuş dengenin yukarılatı için köy emgeklerdi jasatasiz. Allah talam sizge beken den sağlık, uzun ömür, baktılı turmuş versin. Dünyalık şu ulutun demi menen, uğgu yolumuz menen elimizden jirgalçılık için mıhtı işlerdi jasayveriniz. Barınızlarga Allah talam teşekkür ederim. Rahmat aytkanыңыздарга. Selamat olunuz. Makul, salamat bolun. Elko önü götte. Şu dayım şu elдің muhtajını emetken, kamsız kılgan. Şu baldardın geleceğini oylauı şu bardığın kamsız kılgatası. Rahmat sizge. Rahmat, Öygüler rahmat, menen bardıq nerselerge şu jakşı iyilikler menen. Dayım şu jakşılıklar da жүрүп. Rahmat aytkanыңызga. Эң негизгиси тынччылык, стабилдүүлүк болуп турса, мына ушундай үйлөр салынат. Ар бир кыргызстандыктын үйү өзүнүн үйү болот. Саламатсыздар. Кандайсыздар? Конуш кут болсун. Kim aldı, siz mi? Kaçta işteyiz? Mugallimsiz mi? Yaxşı. Qancha yıl oldu mugallim olup işlediniz? 22 yıl oldu. 22 yıl? Yarım ömrünüzde mugallimden. Kaçta yaşıyorsunuz burada? Burada Zanabedinova'da kvartirada yaşıyoruz. Kvartirada? 15 yıldan 15 yıldan beri. Qancha to'laytdingiz kvartiraga? 20 bin. 20 ming? Ha bu qancha komnat bo'ldi? 3 komnat. 3 komnat. Qancha balamiz bor? 3 oğlan var. 3 bala, 3 bala, 3 komnat bola ekan. Yo'ldoshimiz bormi? Yok. Yo'q bu. Qancha to'laysiz o'shanda oyina? Hazır. Integralinde. Ana emgek haqınız qancha oldu hozir? Hazır kötörülüp 60 bin oldu. 60 ming, ha? O ko'tarilgandan keyin 60 ming bo'ldi. 40 ming. 20 mingga jetaveradi jashaganga, tamoq ash, kiyimgacha. 3 bala. Balalarınız qayerda? Bakalım şu yılda Mektepte o'qishadi. mektepte koyunda okuyup tadan küçük mektepte okuyup. Enata bir tugan, siz apasiz bu deymi? Bir tuganlar enata jardam beretkendan da. Burada jönellik kvartiraga төлөп жүргөн болсоңуз, азыр өз үйүңүзгө Özüm төлөйсүз. götürüyorum. Rahmat sizge. Болобу ушундай? Жакшы эле болобу? Rahmat. Жакшы болсо болду. Bu balдарыңыз экен, а? Балдары. Ana bir balası mümkünçülüğe çekti. Ha, tigi balası tigi çekti. Aynen sakın olalım bağlı. Nameli hoş geldiniz. Meyil bol, жақсы, құт болсын. Жоқ, ештеңе рахмат. Құт болсын, жақсылықтар да болар үйіңізде. Бұл арқасында болып жатқанда шатыр. Эки уровеньде жана парковка. Асыл парковка. Общий парковка 170. 35 болду. 70 Bütün üylerde var da parkovka. Seyiz lokması. Var ölecekler var. Азыр эми нормалменен биз бирге бир болот бюджетте. Бир квартира, бир парковка. Bir gelip olunca şurada parkovkanın problemisi çizdi. Mesela 520 kvartira olsa 545 kvartira olsa. 545 altında parkovkası boş gerek de. Hani mesela o tegerek başı final kılattı ya.